Квартиралардын бардыгы аттын башында кымбат. Эчтекеси жок квартирага эң арзан квартира 30-35 миң болот атабыз Кыргызстанда, понимаете? Это полный дец, реально. И то вперед, 2 айга же 1 айга, плюс еще депозит. Вот я, блядь, теперь не понимаю, нахуй, депозит и вперед за что, нахуй, блядь, за лампочку, что ли, пустой квартирага, блядь, вы охуели, что ли, деп айта турган адам жок да. Кыргыз менен казак бир тууган деп коет го. Окшош экенбиз да. Акча дегенде өзүбүздөн да башканын бирөөнү көп ойлоп, мындай аябай бир билбейм. В общем, окшошчукларыбыз көп. Акча кылып алайын деп, молодцы. Браво, блядь, бирок карапайым иштебеген араң өздөрүн багып жүргөн адамдар кандай болот, блядь? 30-35 миңге жаңы студент болуп келген жаш балдар, кыздарыбыз бар, төрөп жаткандар бар, возможности жоктору бар, мисалы да. Араң 20 миң, 30 миң айлыкка иштеп аткандар бар. Алар кандай кылып жабмагат, тапкан барын квартирага берип коюп туруп, кокосун сороп отурабы же кандай? Мындай баягы эле кыйналган карапайым эл да, бири-бирибизге жардам берген ордуна адамдар өзүбүзгө бири-бирибизге кыйынчылыкты создавать этебиз да, в общем. И то тынч жашап аткан адамдарды кээ бирөөнү чыгарып жиберип атыптыр, понимаете? Мен мынчага сүйлөшүп койдум, мынча кылып акча кылып алышым керек, акча кылбай өл ушундай убакта, реально да. Байкуш кыйналган элди, байкуш кыйналып аткан студентти, кыйналып аткан үй бүлөнү, араң жан багып аткан адамдарды квартирадан чыгарып жиберип, блядь, кантип тынч жашап атасыңар силер, Блядь, азыр 30 миң, 40 миңдик зарплата да жок даже, да, элде. 15 миң, 20 миң араң алат. Ал квартирага жетпейт, блядь. Не көк менен тамактанып, көк менен, блядь, билбейм, ойлогон адам жок, я не знаю. Балким бирөөлөр үчүн жакшы бизнес болуп атат, балким бирөөлөр үчүн күйүп атат да, мисалы да. Кээ бирөөнүн балким өзүнүн квартирасы бар. Ойлобойт да баягы эле карапайым кыйналган эл. В общем, блядь, извините. Колубуздан эчтеке келбейт экен, эптеп күн көрүп жан багалы. В общем, Кудай колдосун.